Туугандар жолдо жүргөндө абайлагылачы келип Устолбага чабылып калды бияка. Жолдо жүргөндө абайлагылачы Бишкекте үрөй учкан жол кырсыгы катталды. Унаа келип Ысталбаны сүзгөн. Буга чейин интернет желилеринде эскертилген никап кийгендерге айып пул салынат деп Жалал Абадта никап кийген бир нече кыздарга айып салынды. УКМК Оштогу сойгу каналардын дагы бир булагын тауып, анын дагы мизин кайтарды. Бул блогер Өзбекстандын президентини жамандап сөккөндүгү үчүн 3 жыл 1 айга эркинен ажыратылды. Пул айдоочу ичип алып, унаа башкарып, анысы аз келгенсеп, каршы тилке менен дагы айдаган. Эми бул айдоочу айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылышы мүмкүн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Туугандар жолдо жүргөндө абайлагылачы келип Устолбага чабылып калды бияка. Жибек жолу азыр бир аз эле болду болгонуна. Туугандар жолдо жүргөндө абайлагыла. Жолдо жүргөндө абайлагылачы. Бул да жаш балдар экен, карачы, машиненин эчтекеси калбады. Дагы жакшы аман калдым. Бир Кудай сактады. Дөңгөлөккө чыгыптыр. Дөңгөлөккө чыгып, четтеги балага жардам, анан аркан деген экен. Эки нарын көпүрөсүнүн урашы жардам, аркан деп кыйкырыптыр дейт апасы. Нарындагы көпүрө ураган кырсыктан улам жүк ташуучу унаа менен дарыяга түшүп каза болгон айдоочу Азамат Асанбеков жакындарынын жүрөгүндө мээримдүү уул, камкор ата катары калды. Маркумдун энеси уулун көз жаш менен эскерди. Уулум көпүрөдөн өткөнү мектеп бүтүп калсын деп балдар үчүн макул болуптур. Көпүрө ураганда балам жардам, аркан деп кыйкырган экен. Маркумдун артында 3 баласы жана энеси калды. Көпүрөдөн өтүп жатканда ураган видео тарабадыбы? Алдыда унаа келе жаткан экен. Андагы бала байке өтпө дегендей белги бериптир. Мен өтүп кетсем болобу дептир. Баатыр, мен өтөйүн, сен тарт дептир. Ошол бала тартып жатыптыр. Өткөндө эле жанагы окуя болуп жатпайбы? Азамат эсине келип дөңгөлөккө чыгып, жардам, аркан деп кыйкырыптыр. Аңгыча көпүрөнүн жарымы түшүп, урандысы аны уруп кетиптир. Эч кандай жардам бере албай калдым дептир. Ал келип баарын айтып берди. Келме келтирип жатты деди. Ичим күйүп жатат. Уулум мага топурак салса болмок да деди апасы. Ошко чет өлкөдөн келип интернет аркылуу сойкулук кызматын сунуштады деген кенен кармалды. Облустук милициянын маалыматына караганда 33 жаштагы аял Ош шаарында ижарага батир алып интернет аркылуу сойкулук кызматын сунуштоого аракет кылган. Ал Ош шаардык сотуна жөнөтүлгөн ишти өз пайдасына чечип берүү үчүн милицияга пара сунуштап 25 000 сом акча берип жатканда кармалды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жалал Абадта никап кийип жүргөн 7 кыз келинге айып салынды. Жалал Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери рейд өткөрүп, коомдук жайларда никап кийип, жүзүн толук жаап жүргөн 7 кыз келинге укук бузуулар жөнүндө кодекстин мамлекеттик бийлик органдарынын мекемелеринде жана коомдук жайларда жүзүн толугу менен жашыртууга тыюу салган беренеси менен 20 000 сомдон айып пул салынды.
Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Президент Садыр Жапаров быйыл январь айында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул документке ылайык үймө-үй кыдырып, дават айткандарга коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20 000 сомдон айып пул салынат. Никап аялдардын көзүн гана ачылган, калган жүзүн жаап турган баш кийим айрым мусулман аялдар никапты хиджабтын эң жакшы түрү деп эсептешет. Өзбекстандын президентин кемсинген тиктокер 3 жылга эркинен ажыратылды. Өзбекстандын Нуравшан шаарынын Ташкент облусундагы соту 26 жаштагы блогер Шавкат Мирзиёевди кемсинтүү жана эл аралык кастыкты козутуу боюнча күнөөлүү деп таап 3 жыл 1 айга эркинен ажыратты. Бул тууралуу өлкөнүн жогорку сотунун басма сөз катчысы Азиз Абидов билдирди. Ички иштер органдарынын маалыматы боюнча блогер 2024-жылы Түштүк Кореяда жүргөн учурда Өзбекстандын жарандарына карата кемсинтүүчү видеолорду TikTok социалдык тармагында жарыялаган. Дюгай Абу-Дабиден Самаркандга кайтып келгенде кармалып, Ташкентке жеткирилген. Тиктокер Өзбекстандын улуттук, расалык, этникалык, диний кастыкты козутуу жана президентти ачык кемсинтүү боюнча күнөөлүү деп табылган. Каршы тилге менен айдап качууга аракет кылган Ысык көлдө мас айдоочу кармалды. Ысык көл облусунда кызмат өтүп жаткан Ош шаарынын милициянын кайгуул кызмат башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Ысык көл районунун Тор Айгыр айылында Honda DC автоунаасы мас абалында карата шек санатып, токтоткон учурда инспекторго баш ийбей каршы тилке менен айдай качып, рация байланыш каражат аркылуу кийинки постко кабарланып, жолду жаап токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочу мас абалда экени аныкталып, ал эми карама-каршы тилке менен айдаган үчүн 15 000 сом айып пул салынып, унаасы атайын айып короого токтотулган. Эми бул айдоочу соттун чечими менен унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтекер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге Мбанк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7240 Элдиар деп чыгат. Өзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон салыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Встречками кетті. Анакы 0,29 встречками кетті. 127 бахат. 127. Бахат жатқан. 127. Бұлдақ өтіп ал, бұлдақ өтіп ал. Такси болды. Мақ, бұлдақ өтіп. Бұлдақ өтіп. Ne oldu ki? Бишкек, Новопавловка, Заря, Базар. Вот это вот проблемный участок у нас. Хотя и светофор есть, некоторые водители не соблюдают правила дорожного движения. Пытаются проскочить, какие-то нарушения не фиксируются здесь никак, не контролируются. За сегодняшний день уже вторая авария. Здесь вот скутер вот сегодня вот с фитом столкнулся. Буквально вот небольшое время прошло. И опять ДТП. Прошу водителей быть внимательными, не нарушать правила дорожного движения, и все у вас будет хорошо. Всем желаю мира,
Yine bırak.